Көпчүлүк элдин оюн угуп көрдүм биринчи. Мен сүрөтүмдүн баарын аукцион кылып сатам негизи. Буга чейинки сүрөтүмдүн баарын аукцион кылып сатам. Эми мынчалык деңгээлде өскөн эмес эми. Анан бул сүрөт эксклюзив болуп атканда эми муну биздин өзүбүздүн ажообузга Алмазбек Шаршеновичке тартуу кылсамбы деген оюм болду. Көпчүлүктүн суроолору менен сунушу менен Алмазбек Шаршеновго тартуу кылбай эле аукцион кыл деди. Аукциондон Алмазбек Шаршенович ошол жерден утуп алып, татыктуу сатып алып кеткени туура болот деди. Жөн эле тартуу кылбастан мына ушул сүрөт эксклюзив болуп атканда бул сүрөт биздин Кыргызстанда жана биздин жерде бизде калыш керек деп ошо татыктуу келип өзү алып кеткени туура болот деп. Демек сиз аны күтүп атасызбы? Алмазбек Шаршеновичти күтүп атам. Мен дагы кат жаза элекмин эми азырынча, бирок эми у билип аткандыр, азыркы айтып атканы деле жетип барат деген үмүттөмүн. Ошо Алмазбек Шаршеновичти ошо элдин сунушу менен мен тартуу кылайын десем болгон жок. Эл айтты, Алмазбек Шаршенович өзү келип ошол жерден сатып алып, татыктуу президент болуп, ошону сатып алып кетсин дейт. Көрөбүз кандай болот. Анан түшкөн акчаны эмне кыласыз? Мындан каражат түшкөнүн мен ар бир сүрөтүмдү сатам. Түшкөн каражатым мен Улуу Кыргыз изи долбоорум бар. Улуу Кыргыз изи долбоорум 2 бөлүккө бөлүнөт. Бул биринчи Кыргызстандын ичинде, экинчиси чет өлкөдө. Кыргызстандын ичиндеги меники долбоорлорум бүт элек. Алдыда ата бабалардын жолу менен деген долбоорум бар. Кыргыз жери деген 4 тилдеги китебим бар. Кыргызстандын ичиндеги автотурум бар. Кудайым буйрса анын баарын бүтүрсөм, анан дүйнөгө чыгам. Мындан түшкөн каражатты мен ошонун баарына жумшап, техникаларды алып, эң эле башкысы меники каражат түшүрүү максат эмес, меники из калтыруу максат. Меники тарыхты изилдөө максат эмес, мен жаңы тарых жаратуу меники максат. Арадан 10 жыл өтөт, 20 жыл өтөт, 100 жыл өтөт, бирок бүгүнкү иштер да биздин тарыхта калыш керек деген максат менен жашайм да. Ошондой.